Ак илбирс кызыл китепке кирген жырткыч жаныбар. Бүгүнкү күндө алар Жер планетасынын 11 өлкөсүндө гана байырлап калганы айтылат. Алардын бири Кыргызстан. Дал ушул жырткычты тукум курут кылбай сактап калуу чараларын дүйнө өлкөлөрү эл аралык коомчулук талкуулап аракет көрүп келет. Сейрек жаныбар туурасында кызыктуу маалыматтарды дүйнөдө көрсөтүүсүндө айтып беребиз. Ак илбирс бийик тоолуу аймактын жашоочусу. Жырткыч шамдага жана өтө сымбаттуу жаныбар. Жаныбарды бекеринен ак илбирс деп аташпайт. Анткени ал жыл бою кар жааган асказоодо жашаган мышыктар үй бүлөсүнүн жалгыз өкүлү. Жырткычты ирбис, тоолордун мырзасы же ак илбирс деп да аташат. Байыркы убакта сырткы көрүнүшүнүн окшоштугунан улам алар ак илбирс деп аталып, ал тургай бир түрдүн өкүлдөрү катарында эсептелген. Бирок ак илбирстин илбирске тиешеси жок. Алар көлөмү жагынан алардан кичирээк болсо да, ал да канча күчтүү жана шамдагай. Тилекке каршы бүгүнкү күндө бул укмуштуудай кооз жаныбар тукум курут болуу алдында турат. Бул укмуштуудай жана абдан кооз жырткычтын келип чыгышынын теориясы али калыптана элек. 16-кылымдын аягында орус тери соодагерлери жана кол өнөрчүлөрү түрк мергенчилеринен сырдуу, сулуу жандык жөнүндө угуп, аны ирбис деп атап алышкан. Изилдөөчү Джордж Буффон европалык дворяндарга абдан сулуу, жапайы мышыктын сүрөттөрүн көрсөткөн. Ал өзүнүн сүрөттөрүн Персияда аңчылыкка катышууга үйрөтүлгөн жана тарбияланганы тууралуу маалымат менен толуктаган. Ошондон бери көптөгөн илимий изилдөөчүлөр жана зоологдор бул укмуштуу жырткычка кызыгып келишет. 1775-жылы немец натуралист зоологу Йоган Шребер жаныбарлардын келип чыгышына жана эволюциясына, ошондой эле алардын сырткы көрүнүшүн жана жашоо образын сүрөттөөгө арналган бүтүндөй илимий эмгек жазган. Андан кийин орус окумуштуусу Николай Пржевальский да илбирстин жашоосун изилдеген. Бир катар илимий, анын ичинде генетикалык экспертизалар жүргүзүлгөн. Ага ылайык мышыктар үй бүлөсүнүн жырткычынын болжолдуу жашоосу 1,5 миллион жылда экенин аныктоого мүмкүн болгон. Бардык белгилери боюнча ак илбирске таандык болгон жаныбардын биринчи калдыктары Монголиянын батыш чек арасында Алтайдан табылган. Алар плейстоцендин аягындагы мезгилге таандык. Кийинки маанилүү табылга Пакистандын түндүк аймагындагы жаныбардын калдыктары. Алардын болжолдуу жашы 1,5 миллион жыл. Алгач ак илбирстер пантера катары классификацияланган. Бир аз убакыт өткөндөн кийин изилдөөлөр ак илбирс менен пантеранын түздөн түз жалпы белгилери жок экенин көрсөттү. Мышыктар үй бүлөсүнүн бул өкүлү үй бүлөнүн башка өкүлдөрүнө мүнөздүү эмес айырмалоочу өзгөчөлүктөргө ээ. Бул аларды өзүнчө бир тукумга жана түргө бөлүп алууга негиз берет. Бүгүнкү күндө ак илбирстердин тукумунун келип чыгышы жөнүндө так маалымат жок болсо да, илимпоздор ак илбирс менен пантеранын ата энеси жалпы болгон эмес деп эсептешет. Генетикалык экспертизанын жыйынтыгы алар 1 миллион жылдан бир аз көбүрөөк убакыт мурун өзүнчө бутак болуп бөлүнгөнүн көрсөтүп турат. Ак илбирс укмуштуудай сулуу жаныбар. Бойго жеткен жаныбардын денесинин узундугу 1,4 метрди түзөт. Жаныбарлардын куйругу өтө узун. Анын узундугу денесинин узундугуна барабар. Куйругунун узундугу 0,8 жана 1 метр. Куйрук абдан маанилүү ролду ойнойт. Жаныбарлар аны тоолуу аймактарда тең салмактуулукту сактоо үчүн карга, аязга алдыңкы жана арткы буттарын жылытуу үчүн колдонушат. Толуп турган илбирстин салмагы 30-50 килограммды түзөт. Жыныстык диморфизм айкын эмес.
Бирок эркектер ургаачыларга караганда бир аз чоңураак. Жырткычтардын 1,1 сантиметр өлчөмүндөгү тегерек жаздыкчалары бар, чоң алдыңкы тамандары бар. Узун арткы буттары тоо чокуларынын арасында тез кыймылды жана эптүү кооз секирүүнү камсыз кылат. Кол буттары өтө узун эмес, жоон жана буттары күчтүү. Тамандарынын тартыла турган тырмактары бар. Мунун аркасында сымбаттуу жырткыч өткөн кардын үстүндө тырмактын изи да калбайт. Мышыктардын үй бүлөсүнө кирген жырткычтын башы тегерек, бирок кичинекей 3 буштуу кулактары бар. Кышында калың, узун жүндүү, алар көрүнбөйт. Жаныбарлардын көздөрү абдан сезгич, тегерек формада болот. Ак илбирстин узун ичке муруттары бар. Алардын узундугу 10 сантиметрге жетет. Кызыктуу факт: ак илбирстин жүндөрү өтө узун жана калың болгондуктан аны катаал климатта жылуу кармайт. Түгүнүн узундугу 50-60 сантиметрге жетет. Омуртканын аймагы жана дененин каптал бети боз ак түскө жакын. Курсак жагы, буту, колдун ички бети жана иштин ылдыйкы бөлүгү жеңилирээк тоңго ээ. Уникалдуу түс шакек түрүндөгү кара, дээрлик кара шакектер менен камсыз кылынат. Бул шакекчелердин ичинде кичинекей шакектер да бар. Эң кичине өлчөмдөгү чөйрөлөр баштын аймагында жайгашкан. Акырындык менен баш, моюн жана тулку боюнан куйрукка чейин өлчөмү чоңоет. Эң чоң өлчөмдөгү шакекчелер моюн жана буттарда жайгашкан. Артында жана куйругунда шакекчелер биригип, туурасынан кеткен тилкелерди пайда кылат. Куйруктун учу дайыма кара болот. Кышкы жүнүнүн түсү кызгылт, сарыдан бозго айланат. Бул түс аларга тик таштарда жана кар күткүлөрүндө байкалбай калууга мүмкүндүк берет. Жайында жүнү ачык, дээрлик ак болуп калат. Ак илбирс тоолуу аймактарда гана жашайт. Анын туруктуу жашаган жеринин орточо бийиктиги деңиз деңгээлинен 3000 метрди түзөт. Бирок тамак издеп бул көрсөткүчтөн 2 эселенген бийиктикке оңой эле чыга алышат. Жалпысынан ак илбирстин жашоо чөйрөсү абдан ар түрдүү. Жырткычтын эң көп саны Борбор Азия өлкөлөрүндө Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстанда топтолгон. Ошондой эле Монголия, Ооганстан, Кытай, Индия, Орусиянын бийик тоолорунда байырлашат. Ак илбирс Кыргызстандын табиятынын эң белгиси. Ал өлкөнүн бардык облусун мекендейт. Кыргызстанда 400гө жакын илбирс жашайт. Соңку маалыматтар боюнча, илбирстердин саны Ысык көл облусунун тоолорунда көп катталып, алардын саны 183тү түзөөрүн адистер айтып келишет. Көбүнчө жырткыч жашоо чөйрөсү катары тик аскалардын, терең капчыгайлардын жана калың бадалдардын аймагын тандайт. Илбирс кар катмары аз аймактарды жактырат. Азык издеп токойлорго түшө алат, бирок убактысынын көбүн тоолуу аймактарда өткөрөт. Кээ бир аймактарда ак илбирстер деңиз деңгээлинен 1000 километрден ашпаган бийиктикте жашайт. Түркстан кырка тоолору сыяктуу аймактарда негизинен 2500 метр бийиктикте жашайт. Гималайда 6500 метр бийиктикке чыгат. Кышында туяктуу жаныбарлар жашаган аймактарга жараша ордун өзгөртө алышат. Ал эт азыктары менен гана азыктанат. Топоз, элик, бугу, аркар, жапайы доңуз, кой, кекилик, коён, кемирүүчүлөрдүн да түрүн жейт. Кызыктуу факт: илбирс тамакты үйдөн гана алат. Ийгиликтүү аңчылыктан кийин илбирс олжосун уяга алып барып, ошол жерден гана жейт. Ирбис уникалдуу мергенчи. Жайында мөмө же өсүмдүктөрдүн ар кандай түрлөрүн, жаш бутактарды жей алат. Ийгиликтүү аңчылык үчүн илбирс буктурмага эң ыңгайлуу позицияны тандайт. Негизинен жаныбарлар суу ичкени шаркыратмалардын жанындагы жерлерди, ошондой эле жолдорго жакын жерлерди тандайт. Чагылгандай ылдам буктурмага секирүү менен чабуул жасалат. Таң калган жаныбар реакция кылууга үлгүрбөй, жырткычтын жемине айланат. Илбирс көбүнчө бир нече ондогон метр аралыктан чабуул жасайт. Айрыкча чоң көлөмдөгү жаныбардын жонуна секирип кол салат жана дароо тамагын тиштеп, мойнун сындырууга аракет кылат.
Илбирстин эреже катары ата-андаштары жок. Ал жаңы эт жейт, жебегендин баарын башка жырткычтарга же канаттууларга калтырат. Тоют жетишсиз болсо, тоодон түшүп малга, койго кол салат. Жырткычтар жашаган аймакта ири жаныбарлар жок болсо гана кемирүүчүлөр менен майда жаныбарларды азык кылат. Ак илбирс жалгыз жашоо образын жактырат. Ар бир бойго жеткен түрдүн башка мүчөлөрүнө тыюу салынган белгилүү бир жашоо чөйрөсүн тандайт. Эгерде бул үй бүлөнүн башка жандыктары жынысына карабастан жашоо чөйрөсүнө кирсе, алар ачык агрессияны көрсөтпөйт. Бир барстын жашаган жери 20-дан 150 чарчы километрге чейин. Ар бир илбирстин өзүнүн аймагынын өзгөчө жыты бар. Ошондой эле дарактарды тырмактары менен белгилейт. Улуттук парктарда же коруктарда жашоонун шарттарында жаныбарлардын аймагы чектелген. Алар бири-биринен 2 чакырымдан кем эмес аралыкта болууга аракет кылышат. Сейрек учурларда ак илбирстер жуп болуп жашайт. Алар түнкүсүн активдүү болушат. Таң атканда же караңгы киргенде ууга чыгышат. Көбүнчө ал белгилүү бир маршрутту иштеп чыгат жана тамак издеп аны менен гана кыймылдайт. Маршрут туяктуу жаныбарлардын сугарылган жерлеринен жана жайыттарынан турат. Каттамды басып өтүү процессинде ал азыраак тамактарды кармоо мүмкүнчүлүгүн да колдон чыгарбайт. Ар бир каттамда ак илбирстин өзү белгилеп алган жерлери бар. Алар шаркыратмалар, дарыялар, бийик тоо чокулары же таштар болушу мүмкүн. Тандалган маршруттан өтүү бир күндөн бир нече күнгө чейин созулат. Бул убакыттын ичинде жырткыч 10-дон 30 километрге чейин басып өтөт. Кышында кардын калыңдыгы көбөйгөндө жырткыч аңулоо үчүн алгач өз жолдорун басууга аргасыз болот. Бул ага ырайымсыз тамаша ойношу мүмкүн. Анткени карда көрүнгөн жолдор жана багытын өзгөртпөө адаты аларды браконьерлердин оңой олжосуна айлантат. Дагы бир кызыктуу факт: илбирстер узак үндөрдү чыгарышат. Бул өзгөчө кирген мезгилдеги ургаачыларга тиешелүү. Мындай үндү чыгаруу менен ургаачылар эркектерге жайгашкан жерин кабарлашат. Бул үн бири-бирине учурашуусу катары да колдонулат. Байланыш катары мимика жана түз байланыш да колдонулат. Күчтүүлүгүн көрсөтүү үчүн айбандар ооздорун чоң ачып, азууларын көрсөтүшөт. Жырткычтар жакшы маанайда жана тынч болсо, алар азуу тиштерин көрсөтпөстөн ооздорун бир аз ачып, мурдун бырыштырат. Ак илбирс жылына 2 жолу тукумдайт. Көбүнчө 2ден, ашып кетсе 5ке чейин күчүк тууйт. Бала көтөрүү узактыгы 90-100 күнгө барабар. Ар бир жаңы төрөлгөн мышыктын салмагы 250-550 граммды түзөт. Ымыркайлар сокур төрөлөт. 7-10 күндөн кийин көз ачылат. 2 айдан кийин уя ташталат. 4-5 айга жеткенде аңчылыкка катышат. 6 айга чейин эне балдарын эне сүтү менен азыктандырат. 2 айга жеткенде мышыктар акырындык менен катуу эт азыктарына кошула башташат. Ак илбирстер табиятта 13 жылга чейин жашайт. Бакма шартта ургаачысы 28 жыл жашаган учур катталган. Ак илбирс тамак-аш пирамидасынын эң башында турган жаныбар болуп эсептелет жана дээрлик эч кандай ата-андашы жана душманы жок. Көбүнчө ак илбирс менен илбирстин ортосунда кастык болот. Бойго жеткен күчтүүлөрү жаш жана жетил элек ак илбирстерге коркунуч жаратат. Ак илбирс үчүн эң чоң коркунуч адам. Бүгүнкү күндө бул укмуштуудай жана абдан кооз жырткыч тукум курут болуу алдында турат. Жаныбарлардын бул түрүнүн мындай абалы бир катар конкреттүү себептер менен шартталган. Аларга негизинен жаныбарлардын айрым топторунун жашоо чөйрөсү, бири-биринен өтө алыстыгы, жай өсүү темптери, азык-түлүк базасынын начарлашы жана аңчылык кирет. Бүткүл дүйнөлүк жаныбарларды коргоо уюмунун маалыматы боюнча, дүйнөдө 3000ден 7000ге чейин ак илбирс жашайт. Дагы 1,5-2 миңдей жаныбар зоопарктарда жана улуттук парктарда бар. Ак илбирс Кыргызстанда коргоого алынган. Ага аңчылык кылгандардын жазасы жогору. Барска аңчылык кылууга жана жок кылууга мыйзам менен тыюу салынган. Бул талапты бузуу кылмыш болуп саналат. Бүгүнкү күндө бул укмуштуудай жырткычтарды сактап калуу жана көбөйтүү максатында жаныбарлар көбөйгөн улуттук парктар жана корголуучу аймактар түзүлүүдө. Азыркы күндө алардын саны 400гө жакындады.
ак илбирстин ээн эркин жашашы үчүн адамдар тарабынан жасала турган иштер жайыттагы малдын санын кыскартып, барстын азыгы болгон тоо жаныбарларынын санынын көбөйүшүнө шарт түзүү дешет алистер. Илбирс сырдуу жана абдан кооз жаныбар. Бул көптөгөн өлкөлөрдүн улуулугунун, күчүн жана коркпогондугунун символу. Ал кишиге кол салуу адаттан тыш көрүнүш. Бул сейрек учурларда гана болушу мүмкүн. Ак илбирстин сөлөкөтү бир катар өлкөлөрдүн монета, герб, мамлекеттик белгилерине түшүрүлгөн. Бишкек шаарынын гербинде да ак илбирс тартылган.